да 6 ай окуган, 6 ай окуйм деп келгениңерде ошо биринчи күндөн баштап эле тройс сабагы 2 саат болот. Анан тройс сабагында теория деген почти жок. Биринчи, экинчи сабак эле теоретический болот, бирок ал теориясы болгондо биз жөн эле философиясын, ой жүгүртүүсүн, эмнеге көңүл буруш керек, таяк эмне үчүн керек, эмне үчүн аны дененин бир мүчөсүндөй кабыл алыш керек дегенди үйрөтөбүз да. Анан түз турганыңарга, башты жөн турганыңарды деле башыңарды текшерип тургула, чтобы постоянно билиниш керек, что силер өзүңөрдү бул привычка кылып коюшуңар керек да. Жөн турганда деле мондай эле башыңарды тиздеп коесуңар, тура турамбы деп элечи, постоянно текшерип турабыз. Бүгүн болсо биз квартал дегенди өтөбүз. Квартал дегенди ким түшүнөт, ким түшүнбөйт? Түшүнөсүз. Баарыбыз түшүнөбүз, квартал. Ар бир шаар дүйнө жүзүндө любой шаар эле квартал болуп тизилет. Ошентип салынат. Квартал деген бул 4 көчөнүн ортосу бир квартал болуп эсептелинет. Ошондой 4 бурчту элестетсеңер, ошонун 4 жагында 4 башка көчө болуш керек. Ошол бир квартал болуп эсептелинет. Азыркы учурда ошондой жана башында күн менен ориентироваться эткенди үйрөтүп атпадык беле? Бул ошого жардам берет. Ошол жана здание кайсы учурда жардам бериши керек болгонго, ошол жерге дагы ошол жанагы mental mapping деп үйрөтүп атпайбы? Карта башыңарга тизгенчи, чийген карта. Ошого квартал дегенди кошушубуз керек. Квартал деген бул ошондо чыкканда биздин өзүңөрдөн ориентироваться этесиңер. Азыр ушул жерде турганда деле 4 жагыңар бар, 4 жагың кыбла дейт. Оң жак, сол жак, маңдайың, артыбыз. Сол жагыбызда кайсы көчө бар? Ленинградский. Маңдайыбызда кайсы көчө бар? Жок, маңдайда бурулбай түз турабыз. Кыймылдабайбыз. Эгерде сол жакта Ленинградский болсо, Ленинградский маңдайда боло албайт уже. Аны үчүн силер бурулушуңар керек. Ошон үчүн Ленинградский сол жакта всё болду. Сол жак стена бойлоп полностью Ленинградский. Маңдайда Молодая гвардия деген көчө бар. Сол жагыбызда ближайший көчө Щербакова болуш керек. Сол жагыбызда? Оң жагыбызда. Молодец. Оң жагыбызда Щербакова деген көчө бар. Арт жагыбыздагы көчөлөрдү азыр эстеп, жаттап кете беребиз. Ошондо азыр артка бурулабыз, биз кетчү жакка карап. Молодая Ленинградскийни оң жакка алабыз. Турган жерибизде эле бурулгула. Ленинградский көчөсү оң жакта болуш керек. Всё, кана. Мен жакабы? Жок, мына артка бурун. Всё, жок, дагы. Вот так. Талай байке. Ну, кайра мени карасаңыз? Исходный. Ленинградский каягыңызда? Сол жагыңызда. Эми ушул оң жагыңызда болуш керек. Значит, дагы бир жолу. Вот. Всё. Бири-бириңе алыштырабыз. Так, эми Ленинградский көчөсү кайсы жагыбызда болуп калат? Оң жакта. Щербакова көчөсү сол жакта. Эгерде ошол Щербакова көчөсүнө барыш үчүн каяка бурулуш керек? Сол жакка бурулуш керек. Бирок бурулбайбыз. Так как биз ушул Ленинградский бойлоп кетсек, маңдайыбыздан чыккан көчөгө чейин бир квартал болот. Анан маңдайдан чыккан көчөнү кесип өткөндө ал уже экинчи квартал болот. Андан кийинкини кесип өткөндө үчүнчү болот. Ал көчөлөрдүн өзгөрүшүндө эмне өзгөрүп турат? Ленинградский менен Щербакова өзгөрбөйт, Постоянно оң жагыңарда турат да. Ленинградский оң жакта, Щербакова сол жакта, потому что силер Ленинградский бойлоп кетип атасыңар. Ошол направленияда. Маңдайдагы кварталдар өзгөрүп силер следующийге өтүп кете бересиңер. Ошентип карта түзүш керек. Азыр эми карта түзүп койгула. Мен айтып турам, канча көчө өтөт экенбиз, Турусбекованы өтөбүз. Өткөнгө чейин бир квартал, өткөндөн кийин экинчи квартал болду. Турусбекованы өткөндөн кийин, андан кийин профессор Зима деген көчөнү өтөбүз. Андан кийин Тоголок Исанова деген көчөнү өтөбүз. Андан кийин Тоголок Молдону өтөбүз. Тоголок Молдону өткөндөн кийин ойло нени саатты карайбыз. Эгерде ошол жерге жеткинче 1 саат убакыт өтүп кеткен болсо, Тоголок Молдого жеткинче, анда биз башка кварталга түшүшүбүз керек. Башка квартал дегенибиз бул Ленинградский болуш керек. Только Щербакованын ордуна башка көчөгө өтүшүбүз керек. Жол бияка өтөбүз, оң жакка. Ошондо оң жакка өтөбүз, ооба. Ошол жакка өткөндө көрөбүз.
қалыш керек ошондо. Ленинградский сол жакта калыш керек. Кайра бияка кайтып келесиздер ошондон. Кайра бияка кайра келбейбиз. Биз кийинки Ленинградский сол жакта аркы көчөнүн атын ошо жактан айтам, ошо көчөгө өтөбүз. Ошо квартал менен айланып, ошол көчөгө жеткенден кийин Тоголок молдо менен. Анан кайра тиги көчө менен Ленинградский бойлой эле кайра келебиз. Ленинградский эмес, башка көчөдө келебиз. Просто Ленинградский оң жагы. Ленинградскийни оң жакка алабыз, тиги көчөгө ближе жүрөбүз ошондо. Түшүндүк, ошондо азыр картаны кай жерге чейин түзөсүңөр айтайын, Тоголок молдого чейин гана түзөсүңөр. Түшүндүңөр? Точка А бул жер, точка Б Тоголок молдону өттүңөр. Миссия выполнена, всё, бүттү. Меге программа кылып жазганды үйрөтүшүңөр керек. Түшүндүңөр, Точка А, точка Б ошо жерге бардыңар, жеттиңер, ал бүттү. Ал всё, ал уже всё памятке кирди, аны өчүрүп салат аны. Меге ошо үйрөтүшүңөр керек, чтобы лишний информацияны жаттап кала бербейсиңер. Түшүндүңөр? Анан керектүү учурда силер просто Ленинградский Тоголок молдого барыш керек деп туруп, кайра мечиттен бара турган болсоңор, просто бир ойлонуп коесуңар. Ме автоматически аны тиги жанагы карта памяттен алып чыгып туруп эле силерге кайра картаны түзүп берет. Бирок аны үчүн силер аны запоминать эттиришиңер керек мээңерге. Анысы жок болбойт, Ошо точка А, точка Б. Түшүндүк, Всё, азыр кетебиз. Ким түшүнгөн жок? Түшүндүк, Всё. Азыр Ленинградскийни көздөй бурулабыз. Эсептелет квартал. Азыр Ленинград. Азыр. Не дейсиң? Перекресток эсептелет. Перекресток квартал эсептегенде перекресток эсептелбейт. Көчө ошол мисалы көчө менен маңдайыңардан светофор чыгат го перекресток. Ошону мисалы үчүн мондай келгениңерде силер бул кварталдан өтүп чыга элексиңер. Бул көчөнүн бул бетин өткөнүңөрдө уже башка кварталга түшөсүңөр. Өткөндө түшөт ооба. Көчөнү кесип өткөндө же болбосо заездди кесип өткөндө асаны чоң көчөлөр. Нарагындагы светофорда туурабы, биринчи светофор? Самсакананын нарагында эсимде жок. Ошака барганда билем. Мен айттым го, абардың ошол светофорда туурабы? Экинчи светофор. Тоголок молдонуку экинчи, үчүнчү профессор Зима бар болчу ортодо. Исанова бар. Маяктан нарактабы? Дальше толтура басабыз андан. Биринчи светофор ошондон нары? Биринчи светофор маякке чейин. Ошондой. Ага чейин. Анда кайсы светофор билбейм анда. Турусбекова деген светофор бар экенин тапсаңар эле болду да. Силер ошол жерге жеткенде эле билинет да. Силер просто карта чийип коесуңар, ал маек, анан тигил бул андай ориентирди койбойсуңар. Силер ориентир бул жерге керектүүсү только Ленинградский оң жакта, көчө калган көчөлөр артта калып туруш керек. Маңдайыңардан чыккан биринчи светофор. Светофор характеристика ошол жерге жеткенде эле иштейт. Светофорду таптыңарбы? Ошо андан өттүңөр, бүттү. Түшүндүк, Всё. Кеттик, давайте, кимеле аты. Шашпа, ким. Кетер бас. Жок, сен кетер. Кимеле? Садып. Кимеле аты. Асылбек, туруп турабыз пока. Эми кетер келе. Так, токтогула, Асылбек кетет. Асылбек туруп турабыз деди. Билал таксыр. Сиз кетериңиз. Кеттик. Эми кеттик. Тросту угуп кетебиз, шашпай басабыз. Талай байке кеттик. Фуркат беле, Фархатпы? Кеттик. Баяман. Эң артта ким кетет? Марат, кеттик болду. Не болот аталайдаксыз? Кеттик. Акырын шашпа. Ноги надо чуть-чуть поднимать, когда ты идешь. Чуть выше. Кеттик аталайдаксыз. Текстез басабыз. Кокой, ошон үчүн трость астыга чыгарып алыш керек да.
Анан тросты мындай кылып коюп туруп, басып кете бересиз. Кеттик. Болду. Бир жолу көтөрүп коесуңар, болду. Өтүп атам деген. Ооба, өтүп атам дегенди билдирет. Силер өтөбүз. Жолдан өтүп, тротуар бар бекен көрөбүз. Эгерде самокат бар экен. Эгерде тротуар жок болсо, айылда тротуар жок да. Анда шоу-лайн дегенди колдонобуз. Шоу-лайн деген бул береговая линия деп аталат. Бул деген жолду жээктеп кетүү дегенди билдирет. Анан сиз постоянно кетип атканда ушундай кетишиңер керек, чтобы силерди машиналар көрүп туруш керек. Артыңарда эмес, движениянычы. Жолдо бизде из-за того, что это леворульные правила болгонуна байланыштуу, ар дайым сиз кетип атканда жолдун сол жагында кетишиңиз керек. Ошондо противоположный сизди көздөй келип аткан машина бет маңдайында көрүш керек сизде. Артыңыздан келбеш керек, түшүндүк э? Ошо направление менен кеткенге болбойт, эгерде жолду жээктеп кетсек. Түшүндүкпү? Азыр машиналарды жолго, асфальтка чыгабыз, кайра шашпай турабыз. Биринчи Асылбек чыгат, очередь менен бияктан. Жол жок да. Чыгабыз. Ооба. О, самокат жаман не то жерге туруп алып турду. Всё, кеттик шоу-лайн, садыр. Астыга кийинки светофордон күтүп турасың мен. Так, жолду жээктеп деген асфальтка токтоңуз. Асфальтка чыктык да. Исанова бойлоп кетебиз эми. Исанова бойлоп кеткенде. Могу жолду жээктеп дегенде бир жагыңызда таш топурак болуп кетиш керек, хорошо? Асфальт, бир жагыңыз асфальт, бир жагыңыз прям сиз прям могу четте кетишиңиз керек. Болду, түшүндүм. Всё, башты түз кылабыз. Всё, кеттик, болду. Прям четте кетебиз. Всё, кеттик, талай байке. Шоу-лайн кылабыз, жолдун четине деп үйрөттүм эле. Четине, еще во. Ошо чет менен кетебиз. Всё, погнали, Марат, кеттик. Так, Мараттан кийин ким? Фурхат. Шоу-лайн, да, береговая линия, помнишь, прям по этой. О, прям по краю надо идти. Стой. Артта кайсы? Исанова. Ленинградский кайда? Оң жагы. Оң жакта. Сол жактагы көчөнүн аты Ташкентский. Маңдайдан кайсы көчө чыгыш керек, Асылбек? Щербакова. Жок, Ленинградский. Жок, Ленинградский кайда? Оң жакта. Ошо Ленинградский менен кайтканда кайсы чыгат эле? Ошол эле чыгат. Жок, Турсбековдун алдында. Турсбековдон мурун эле? Проспект Зима. О, профессор Зима, Профессор Зима. Азыр Ташкентский менен кетпейбиз. Эми Ташкентскийге параллель кийинки көчөгө чыгабыз. Ал чоң көчө, Жибек жолуга чыгабыз. Проспект Жибек жолу. Жибек жолу менен Ташкентский кесилишпейт. Жибек жолу менен Исанова кесилишет. Значит, кайга кетет экенбиз? Асылбек. Мен билбейм. Ушуну жок, чын айтам. Ошо жерде айтып атам да. Жок, Асылбек айтып атам. Азыр эми Ташкентский көчөсүнө параллельный көчөгө барышыбыз керек. Кайсы экенин билбейм да. Кайсы көчө му? Сол жактагы көчө дедим го. Исанова Артта узага. Исанова артта калды. Азыр кесип өттүк Исанованы. Муарта көч каскен О, машина өтүп турган. О. Жибек жолу маңдай жазып калабы. Параллельда, бул менен параллельда маңдайдан чыккан көчө кесилишет да. Анан оң сол жакка өтөбүз же оң жаккабы? Билбейм, ошо ойлонуп көргүлө да. Силерден сурап атпайм. Мен жибек жолу чын айтсам. Исанова менен кесилишет деп атпайм мен. Купага кирип чыкпайбы? Исанова менен кесилишет анда. Значит, Исанова менен Сол жакка өтөбүз. сол жакка өтөбүз. Туппа туура, молодец. Солго бурулабыз, барыбыз. Өтө турган болуп даярданабыз, жолдун четине барабыз. Талай байке алып өтөт. Ана талай байке алып өтөт, бизди. Всё. Жолдун четине чыгабыз, до конца муну текшерип чыгабыз. О, всё, маяктан келдик. Всё, эми өтөсө
Hayvan sen de. Işte bu da kontrol. Bu yakta svetofor жоқ. Svetofor жоқ болды. Ал чипылдап аткан кийинки svetofor ал. Өтөрсөңүз боло берет, машина сизди күтүп турат. Машина келип токтоду, все, көтөрүп өттү андан кийин. Антип көтөрбөң аны. Bir götürüp koyduk. Yok, уже өтүп бүттү, уже жолго түшпөдүзбү. Все, эмем. Çok dayır mı? Так, Исанова кайда Асылбек? Solda kaldı. Солда калды. Ташкентский кайда? Artta kaldı. Ленинградскийчи? Allah, o da kalıyor, Oncakız'da kaldı. Жок, ал артта да. Allah'ta var. Исанова менен бул менен параллельный да. Я, Buradan oyda alabilir. İçine biraz aldıraksız olsak. түшүндүкпү? Şuraya kaldı. Так, токто. Keski çok artta kaldı. Buraya kaldı. Артта калды, азыр кесип өттүңүз Artta го. kaldı. Ташкентский менен Ленинградский параллель. Ал андан артта, андан да ылдыйда да. Исанова бойлоп келдиңиз го азыр. Азыр Жибек жолуга чейин чыгабыз. Жибек жолуга кеттик. Oldu da gün basarlar. Садыр кетти артта. Светофорго жеткенде күтүп турабыз, Садыр. Талай байке, өт, биягынан өт. Всё. Кеттик. Бутка бир тийсе токтогула, астыда эмне болуп атат уккула, шуму өзгөрдүбү, байкадыңарбы? Ооба. Машина көчө эмне болуп калды уже? Tokladı. Токтоду, дагы эмне болду, дагы эмне өзгөрдү? Азай, дагы жакшылап угалычы. Туруп туруп эле, басалы деген жокмун талай байке, ше. Туруп турабыз, жөн эле туруп турабыз. Ше, айланбагыла. Кандай келген болсоңор ошондой туруп тургула. Hadi koyuyorsun. Биякта светофор болуп атат. Ana машина көчө эмне болот экен азыр көрөчү. Эмне болду машина көчө? Эмне болуптур? Я, Hadi koyuyor başladı. көбөйүп эле жакындап калдыбы? Ova. Машиналар жакын болуп калдыбы? Ova. Жолдун жээгине чыктык уже. Жол жээктеп кетатабыз. Ошон үчүн тротуардын сол жак четин текшерип постоянно баскыла, Баяман. Если постоянно когда тебе плохо будешь открывать, ты будешь также блуждаться, хорошо? Ты вот вначале хорошо шел, либо устал, либо не знаю, что ты там происходит сейчас. Нормально, спокойно, старайся слушать, хорошо? А то будет тяжелее тебе.